2010 жылдын июнь окуяларынын себептери боюнча Кыргызстанда бир нече атайын комиссиялар изилдөөлөрдү жүргүзүп, өз корутундуларын жогорку кеңештин жыйындарына алып чыкканын жакшы билебиз. Ошондой эле ал комиссиялардын бирөөсүнүн да отчету депутаттар тарабынан толук кабыл алынбаганы белгилүү. Бери жагын айтканда эле өкмөттүн түзгөн тобу көз карандысыз комиссия, эл аралык эксперттерден түзүлгөн комиссия, парламенттик комиссиялар каргашалуу окуялардын баш аягын изилдеп, өз жыйынтыктарын чыгарган. Бирок бир да комиссиянын отчету коомчулукту да парламент мүчөлөрүндө толук канааттандырган эмес. Мындай жагдайдын себептери эмнеде? Анткени июнь окуяларын изилдөөдө иштеген комиссиялардын мүчөлөрү окуялардын алдындагы тактап айтканда 7 апрель революциясынан улам өлкөдө түзүлгөн абалды өзүнчө, окуялардын себептерин өзүнчө карап, алардын ортосундагы түз байланыш бар экенин далилдей албады. А балким андай тыгыз байланышты далилдөөгө уруксат берилбегендир, ким билет. Июнь окуяларынын пайда болушуна эмне жана ким себепчи болду? Адамдардын өмүрүнүн кыйылышына кимдер күнөөлүү? Канткенде аларды жоопко тартса болот? Деги эле кимдер бирөө жоопкерчилигин мойнуна алабы деген көптөгөн суроолордун баш аягы ачык бойдон кала берди. Албетте куугаланга катышкан кылмыш жасаган адамдардын бир тобу жоопко тартылды. А бирок соттолгон кылмышкерлердин басымдуу көпчүлүгү жалындап күйгөн оттун арасында калган катардагы аткаруучулар экенин тана албайбыз. Ал эми мында ошол эле мезгилде от койгон негизги күнөөкөрлөр жоопкерчиликтен тышкары калып жаткан өкүнүштүү. Жогорку кеңештин депутаттары ошол окуялар боюнча кабыл алган токтомунда башкы себепчилердин аттарынын аталышы, негизги күнөөлүүлөрдүн жоопко тартылышына басым жасап белгилеп кеткен жери бар. Ал токтом кабыл алгандан бери 1 жылга жакын убакыт өттү. Бирок токтомдо коюлган маселелер, талаптар эмнегедир азыркыга чейин аткарылбай келет. Өтүп бараткан жумада жогорку кеңештин айрым депутаттары ушул маселени кайра козгоп, кандуу окуялардын себепчилерин, эки элдин өкүлдөрүнүн араздашуусуна жол берген адамдарды жоопко тартуу боюнча парламенттин өткөн жылкы токтомунун аткарылышы тууралуу сөз кылышкан. Укуктук баа берүү жана укуктук жоопкерчилигин кароо боюнча бир топ адамдардын фамилиялары аталып тур бу жерде. Алар жоопко тартылмак тургай, кээ бирлери кызматынан жогорулап атат азыр. А эл айрыкча түштүк эли күтүп атат. Эске сала кетчү нерсе, жогорку кеңештин 35 тилкеден турган бул токтомунда ошол кездеги улуттар аралык араздашууга жол берген өлкөнүн жетекчилеринин моралдык жана саясий жоопкерчилиги жөнүндө айтылган. Мен токтом боюнча айтайын, себеби бул жерде өтө так сөз болбой атат. Бардыгы эле жылмалап өтүп кетебиз деп атасыздар. Андай болбойт. Баары бир күн жооп бересиздер. Урматтуу төрага, мен сизге суроом. Кыргыз Республикасы 4-пункт. Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн мүчөлөрү улуттар ортосунда кагылышууну болтурбай коя алышпагандыктары үчүн саясий жоопкерчилик тартышат. Сиз токтомду көзөмөлгө алышыңыз керек эле. Кимдер кандай саясий жоопкерчилик тартышты? Айтып бериңизчи. Мага суроо болуп атат. Өзү бул токтомду сентябрь айында карашыбыз керек эле. Июнда кабыл алганбыз. 3 ай мөөнөттө сентябрда аткарылышын карашыбыз керек. Бирок караган жокпуз. Февралга тездетип алып келдик. Мына эми карап атабыз. Сиз айтып аткандай көзөмөлгө эми алып атабыз. Көзөмөлгө алып жоопко тарта аласызбы ошолорду? Мыйзам чегинде мен аларга жоопко тарта алам деп айта албайм. Мыйзам чегинде гана запрос кылып көзөмөлгө алыш мүмкүн. Ошол эле бул документте Бакиевтердин үй бүлөлүк режимине жакын болгон бир катар чиновниктерди жана өзбек улутундагы лидерлерди кылмыш жазасына тартуу үчүн чара көрүлүшү керек деп жазылган эле. Бирок бул багытта жогорку кеңештин акыркы отурумунда Кыргызстандын башкы прокуратурасынын дарегине өзгөчө сын пикирлер айтылды. 6-пункт. Башкы прокуратурага убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аракеттерине укуктук баа берүү тапшырылсын. Укуктук баа кандай берилди? Айтыңызчы. Камчыбек Адышевич, эмеле жооп бербедимби? Кылмыш жоопкерчиликке тартабыз, кылмыш ишинин составы бар деп айта албайбыз бул адамдар боюнча. Ошон үчүн биз айтып атабыз, баягы 7 шээрлик жумуш жасаган эмес деп фамилияларын келтирип атабыз. Анан мен ойлойм, ушул адамдар кайсы органга тиешелүү болсо, ошол органдар өзлөрү жыйынтык чыгарышы керек. Анда сиз ошол убактылуу өкмөттөрдүн мүчөлөрүнө карата чыгарган токтомуңузду мага лично берип коюңузчу эртеңден баштап.
Ал үчүн тарых алдында жооп бересиз. 9 пунктты карасаңыз. 9 пункт боюнча кайсыл адамдар кайсыл жерде азыр иштеп атат, кандай чечимдерди кабыл алдыңыздар? 9 пункт болсо мына фамилияларды келтирип атам мен. Ким жетишерлик жумуш аткарган эмес? Өкмөттүн атайын өкүлү Исмаил Исаков, УКМКнын мурдагы төрагасы Дүйшөбаев, анын орун басарлары Мусаев, Бекенов, Байболов, Жалал Абад областынын коменданты ал убакта. Ош областта УКМКнын башчысы Эшматов, ИИМ министри Шер жана орун басарлары Алымбеков, Өмүрзаков, Ош жана область жана Жалал Абад областынын губернаторлору Асанов жана Жээнбеков, Ош шаарынын мэри Мырзакматов, Ош жана Ош областында мына ушул фамилияларды мен өзүмдүн докладымда келтирдим. Анан билесиздер да кимдер орунда иштеп атат, кимдер азыр иштебейт. Эми адамдарды иштетип алып, жумуштан кеткендерди, то есть саясий жагынан керек болбой калган адамдарды жоопко тартып, калгандарына тийбей койгонуңар токтотушуңар керек. Сиз укуктук баа беришиңиз керек. Андан сырткары 11-пункттун 1-подпунктуна жооп бериңизчи. Жоголгон адамдар боюнча. Жоголгон адамдар боюнча бүгүн саны 21. Анан таанылбай аткан адамдардын да денеси 21 адамга таандык. 21 саны таанылбай аткандардан. Булар боюнча биз атайын жумуштарды аткарып, Кытайга кайрылдык, Россияга кайрылдык. Эки өлкө экспертиза кылып бизге жардам бергенден кийин анан 21 деп түшүп атат да, булардын саны мурун көп болчу. 21-дин ичинен 3 кишинин денеси таптакыр ДНКсы тастыкталбайт деген заключение алдык биз. Анткени алар аябай катуу күйүп кеткен. Так, улуттук сепаратисттердин башчылары Батыров баш болгон адамдарды кармоо боюнча кандай жумуштарды аткарып, эмне натыйжаларды берди? Батыров боюнча натыйжа жок дедим эмеле. Анткени Швеция акыркы маалымат, Швецияга кеткен деп Украинадан биз ушундай маалымат алганбыз. Ал маалыматты азыр МИД тактай элек. Кайсы жакта жүрөт десе эле ошол жерге запросту жөнөтүп атабыз, бирок азыр өзүңүз билгендей жыйынтык жок. Кече Рамазан Дырылдаев айтпадыбы, Турциядан көрдүм деп. Ким? Атамбаев Турцияга барган маалда Турциядан көрдүм деп Рамазан Дырылдаев айтты. Менде андай маалымат жок. Чыгырып сураңыздар анда. Башкаларычы, Абдурасулов эмне болду, Салахутдинов эмне болду? Алар дагы жок, билесиз да. Алар дагы жок, бирок алар боюнча дагы биз иштерди тынымсыз эле жүргүзүп атабыз. Тиешелүү запросторду кетирип атабыз. Жалал Абад менен Ош областынын, Ош шаарынын СМБнын жетекчилерин июнь окуясынан кийин эмне үчүн жазалаган эмес? Эмне үчүн аларды жумуштан алган эмессиңер? Я думаю, этот вопрос будет решен по итогам квартала. 23 пункт. Өкмөттүн башчысына. Бул жерде бир 7-8 мекемелер Ош шаарына которулуш керек болчу. Эмне себептен которулду элек? Жылысхан айтыбайм. Жана мен өзүм сөзүмдө айтып кеттим. Бул маселе боюнча бул бюджетке караштуу болгондон кийин ошонун себебинен бул пункт аткарылган жок. Эмне үчүн 23 пункт аткарылбады? Сиз бюджетке сылас этип атасыз. Бул жерге көп деле бюджет кетпейт. Карасаңыз кандай бул жерде мекеме ишканаларды которуш керек? Биз бунун баарын изилдеп чыкканбыз. Буга 1 миллиард сомдун тегерек каражат керек. Бул калп. Мен сизге айтайын. Мына мен өзгөчө кырдаалдар министри 2008-жылы которгондо 33 миллион сом менен которгонмун. Мына ол ишканалардын бардыгында түштүктө азыр урматтуу төрага, түштүктө өздөрүнүн филиалдар, облустук, региондук имараттары бар. Ошол жерге ар бирине мына ол мисалга алсак, наркотиктерди көзөмөлдөө боюнча агенттикке, мамлекеттик кызматына кеткен болсо бир 10 миллион сом акча тегерегинде акча кетет. Молордун бардыгын эсептеп келсе 100 миллион сом жетет ошолорду которгонго. Аны шылтоо кылбастан которуунун жолун издеш керек. Тапшырмаларды берип, аткарыш керек. Мына ошондо аткарылат. Мен жооп берип коеюн. Ооба. Камчыбек Кылычбаевич. Мен болсо өкмөттүн жетекчиси болом. Ошон үчүн мен өз сөзүмө жооп берем. Мен сизге калп айтып аткан жокмун. Мен сизге болгон эсеп түрүндө болгон маалыматты айтып атам. Мен сизге дагы бир жолу айтып коеюн. 1 миллиард сом акча кетпейт.
мага берилген жазылган ошол кагаздын негизинде Анда ошол жазылган кагаздар мага берип коюңузчу, мен бир сыра карап чыгайын. Депутат Турсунбай Бакир уулу бул маселени талкуулоого азыркы жана мурунку өлкө башчыларынын катышуусу зарыл. Ошондуктан аларды жогорку кеңешке чакыралы деген сунушун билдирди. Же мен айткан президент келген жок, же экс-президент келген жок. Депутаттар көтөргөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Бул жерде беле Абдыган Эркебаев агабыз отурат. Жана Сариев Темиринов отурат. Башка эч ким жок буякта. Ошон үчүн мен сунуш берип атам. Азыр ошко коюп, урматтуу төрага, азыр натыйжасыз, пайдасыз болот сүйлөшкөндөрүбүз. Оңгөрө суббота күнгө которуп койлу 6-күнгө. 6-күнү улантайлы ушул тизме менен. Бирок аны азыркы көпчүлүк коалициядан колдогон депутат болбоду. Ага таң калса да болот, таң калбаса да түшүнүктүү. Өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын жана 2010-жылы убактылуу өкмөт башчысынын биринчи орун басары болуп жүргөн Алмазбек Атамбаевдин мындай кандуу окуянын жүз беришине саясий жана моралдык жоопкерчилиги бар экенин депутаттар билип турса да, карга карганын көзүн чокубайт дегендей, өлкөнүн жетекчилерин күнөөлөгөндөн алыс экенин дагы бир ирет билдиришти. Айда Жеңишбек мына, мен сизди абдан сыйлайм. Сыйлап келгенмин, дагы сыйлайм. Бирок кечирип коюңуз, мен мугалим катары сиздин берген жооңуз мен абдан таң калтырды да. Айрыкча жасаган докладыңыз. Менде ушундай бир пикир пайда болду, даярданбай келгенсиз. Же бүгүн эртең мен айтышканмын сизге. Сиз такыр башкача кишилеңиз менин түшүнүгүм боюнча. Жана эле айттым эле го, эффективдүү иш алып бара албайбыз бүгүн деп. Мына ошондой жагдай түзүлүп турат да. Себеби мен далил менен сүйлөйүн. Бүгүн мына бүтүндөй маселелерибиз, суроолорубуз башкы прокурорубузга берилип атат. Бирок жоопторго эч бир депутат канааттанбай атат. Берген суроолору вокруг да около да мындай эле алганда. Ошон үчүн урматтуу Аида Салянова, мен сизди аял жетекчи катары колдойт элем, бирок профессионалдык деңгээлиңизде прокуратурада системасында иштебегендигиңиз көрүнүп турат. Таптагыр фактыларга жооп бере албай атасыз. Мисалы үчүн мына жана Камчы Кыдыршаевич берген суроого Сабиров боюнча айтып атасыз. Биз ал киши менен телефондон сүйлөштүк, ал кишинин илимий ишин текшердик. Мүмкүн аны менен чай ичип жүргөндүрсүз. Ошон үчүн бүгүнкүдөй жоопторуңузга мен таптакыр канааттанбай, урматтуу депутаттар, убакытты коротпойлу, башкы прокурор даярданып келсин, эч кандай жумуш жасаган эмес. Мамлекеттин тыйыны ген прокуратурага жөн эле кетип атат. Иштесеңиз, саясий эркиңиз жетсе, иштеңиз. Иштей албасаңыз өткөрүп бериңиз бул кызматты. Таптакыр иш болгон жок да. Анан жөн эле отуруп алып эле кооз сөздөрдү сүйлөй беребизби? Маселенин талкуусу ошону менен аягына чыкпай, ушул жылдагы апрель айынын жыйындарына калтырылды. Мындан чыккан жыйынтыкты эмне десек болот? Демек парламенттин учурдагы курамынын акты ак, караны кара деп так айтканга саясий эрки да, даремети да жетпейт деген менен барабар болсо керек. Мынакей Кыргызстандан качып кеткен кимдир бирөөлөрдү сиз жолуктуруп же ошолор жөнүндө айтып берсеңиз азыр. Түшүнүктүү. Жакында Стамбулдан келаттым, ошол Атамбаев бараардын астында. Анан жана транзитный зонада тиги самолет учайында барасам, салам алейкум деп бир киши учурашып калды. Карасам Батыров. Мына биздин Кадыржан Батыров экен. Жанында бир жапалдаш бойлуу дагы кичинекей жигит жүрөт. Анан сүйлөшүп калдык. Сен каякта жүрөсүң? Сен Розыскада эмессиң? Дедим да. Розыскада эмессиң? Сен деген эмчин берден кармабай сени. Десем, күлүп койду дагы. Биз ушундай тиги шартта жүрө беребиз дейт. Ошол эмнени көрсөтөт? Ошол көрсөтөбүз, значит, бизде ошончолук Розысканы жанагынтип тиги жүргөн калп. Же болбосо формальный, же берген эмес. Көргөзөтөт биринчиден. А бизге элди алдап атат, ушинтип тиги розыскада жүрөт деп. Бул биринчи. Экинчи, ошол эле убактан сүйлөшкөндөн кийин сурап калдым да, сен тиги түштүктөгү чатакты сен уюштурду деп атпайбы деп. Күнөөлөп атпайбы сени деп. Анан тиги Бакиевдин үйлөрүндө сен өрттөп, анан ошондон чатак чыгып ушинтип атты десем, жок, мен эмесмин деди. Анан ким дедим да? Сен болбосоң. Сен ошол жерде митинг уюштуруп жүрбөйт белең тиги автономия сурап десип тамаша кылсам, айтсам, жок дейт, мен эмес дейт. Ал анын баарын жасаган мен эмес дейт. Асылбек Текебаев деп ошого жала жагып атат. Анан эмчи кандайча Асылбек Текебаев десем, ошол жанагы тиги Бакиевтерден өч алыш үчүн ушундай кылган деп. Мына ошол айлантып алып, анан жанагы тиги үйүн окуясыга айланып кетпеди чындап келгенде. Уже мен тиги суроолорум көп жакпай калгандан кийин ал менден мындай тайсалдай баштады да. Анан кийин тиги өкмөт менен убактылуу өкмөт менен эмне үчүн сен тиги
байланышы бар деп жүреді. Кимisi байланышы бар десем, тайсалдап қаша баштады. Бирок мен качкандан кийин түшүнүп калдым, бүгүн дагы ошол убактылуу өкмөттүн кээ бирлери менен чындыгында эле байланыштуу болгон. Ошолор мүмкүн көмөктөшкөн, ошолор качырып жиберген. Ал тайсалдап качып кетти, мен анан өзүм тиги учагыма ушул жерге кетип калдым. Бирок мунун анан кээде жолдон келатып ойлонуп келдим. Бу кандай? Розыскада жүрсө, кармабаса, значит бирөө көмөктөшүп атат да. Ошол жерден ким көмөктөшүшү мүмкүн? Буга, значит ким менен байланышы бар? Өкмөттөн. Бүгүнкү өкмөттөн байланышы барбы? Эмне үчүн биздин атайын службалар иштебейт, кармабайт, ошондой эле кенен басып жүргөн? Эмне үчүн Турциянын биздин боордош бир тууган биз деп жүргөн өлкөнүн ошонун атайын службалары кармабайт? Эмне үчүн? Значит ал жакта жок да. Анда розыска деген циркуляр жок, розыскада деген. Ошон үчүн кармабайт да. Айгаранда болсо кармайт эле да. Значит ошону бердирбей аткан бирөө бар да бизде. Деп деген ойго келдим да, келгенче. Болбосо эмне үчүн ал кенен басып жүрүш керек? Ал мен айттым да, сен деген сотто актанышың керек да. Күнөөң болсо соттон тиги айтышың керек. Күнөөң жок болсо соттон дагы тиги сот аркылуу жетишиң керек. Жамандыр, жакшыдыр. Ошондой орган бар бизде, бүт дүйнө жүзүндө ошондой система. Сот аркылуу адам өзүн жактайт же каралайт. Дедим, бирок жанагындай сөз айтты мага ошондой. Деп анан бирок жанагысы мага ошо таасир калтырды, жана Асылбек Текебаевдер уюштурган тиги деп. Апрель окуясындагы, июнь окуясындагы күнөөлүүлөрдү таап келип, аларды жазаламай сайын карапайым элдин жабыр тарткан биздин элибиздин керек болсо менин да көксүүм суубайт. Материалдык жардам бул башка. Моралдык канаттандыруу бул ошондой чоң трагедиядан кийин бул негизги милдет өкмөттүн. Мына ошол аткарылышы керек. Ал эми биздин башка прокуратура азырынча айта албай атат. Парламент саясий баа берди. Убактылуу өкмөттүн ушул окуяга, трагедияга жол бергени үчүн күнөөлүү деп. Ал эми укуктук бааны прокуратура, биздин башка прокуратура бере элек. Мына ошону бериш керек. Ачуу чындыкты айтыш керек. Башкы прокурор өзүнө мына ушундай чоң жоопкерчиликти албаш керек. Эгерде азыр ушул убактылуу өкмөттүн көпчүлүгү бийликте ошолордун көзүн карап, эгерде чындыкты айтпай койсо, анда жоопкерчилик башкы прокурордо болуп калат. Тарых анда кечирбейт.